Каракол шаардык жылуулук менен камсыздоо ишканасында от жагуу талаптагыдай аткарылууда. Ишкана 67 турак үйдү жана 7 орто мектепти жылытат. Балансында 17 откана бар, көмүр жетиштүү. Бүгүнкү күндө жылуулук камсыздоо ишкана штаттык негизинде эле иштеп атат. Биздин жылуулук камсыздоо ишканага тиешелүү 17 отканабыз Караколго жайгашкан. Ошо 17 откана аба ырайына байланыштуу жылуулук өз деңгээлинде берилип атат. Бүгүнкү күндө көйгөй жок жылуулук берүү боюнча. Кампабызда көмүр көлөмү жетиштүү. Быйыл погода кескин күзүндө төмөндөп кеткенине байланыштуу быйыл от жагуу мезгилин 8 октябрда баштаганбыз. Ошондо мындайча айтканда 1 ай эрте башталып калды. Аталган ишкана 2600 абонентти тейлейт. Анын ичинен 1600 абонент көмүр менен, 1030 абонент электр энергиясы аркылуу жылуулук алат. Суук түшкөндө убагында от жагылган. Отканадагы иш аракеттер өз нугунда жүргүзүлүүдө. Быйыл кыш жакшы болду, бизге үзгүлтүккө учураган жок. Биздин котельни ар дайым электрасы менен камсыз кылат. Биз теге ушул райондо 28 үйдү жылытабыз. Жалаптар болсо убагы менен эле бат-баттан басып, жасап, биз элге жылуулук бергенге аябай эле аракет кылабыз. Жетекчилик жактан ар дайым, материал жактан болобу, ар жактан болобу ар дайым жардам берип турушат. Биз ушу Каракол боюнча эң чоң электрокотельни ушу биздин 13-чү электрокотельни. Ал эми Каракол шаарындагы экинчи жылуулук ишканасы да үзгүлтүксүз иштеп жатат. Мекемеге быйыл 200 абонент кошулган. Баш аягы бир 200 абонент коштук да. Муну менен эмден айткым келет, бул абоненттер өзлөрү биринчиден кызыктар болуп атышат кошулганга. Себеби жылуулуктун сапаты жылдан жылга жогорулап жакшы болуп баратат да. Андан сырткары биз баягы даярдык учурунда отканаларга 4 жаңы отказан койгонбуз. Бул дагы биздин көмүрдү экономияга алып келип, эффективдүү отказандарды койдук да. Аталган ишкана 9000 абонентти тейлейт. Карамагында 6 откана бар, көмүр жетиштүү. Кыш мезгили бүткөнгө чейин жылуулук үзгүлтүксүз берилет. Жазгүл Сатаева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык Көл облусу.